бул улуттук банктын түз эфири. Жана алгач ирет сурайт элем, бизди кандай угуп жатасыздар, жакшы угуп жатабы, бизге маалымат билдирип койсоңуздар. Ал эми ага чейин биз өзүбүздүн темабызды айтып кетсек, биз бүгүн кибер алдамчылыкка каршы туруу тууралуу сүйлөшөбүз. Жана биздин коногубуз бүгүн Азамат Тиленбаев, Улуттук банктын финансы чөйрөсүндөгү кибер коркунучтарга чара көрүү бөлүмүнүн башкы администратору. Кош келипсиз, Азамат мырза. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи мындай карап көрсөм, кибер алдамчылык негизи дүйнөлүк статистикага караганда кибер алдамчылыктан жыл сайын глобалдык жоготууларды 10 триллион доллардан ашат деп турат да. Ошондой эле бир эле Түштүк Азияны караганда эле бул сумма 100 миллиард деген долларга тете болуп кетет экен да. Анан ошо деги эле биз бүгүн ошо кибер алдамчылыкка каршы туруу эфирин баштаардан мурда ошо кибер алдамчылык деген эмне, ал кадимки алдамчылыктан эмнеси менен айырмаланат, ошону аныктама берип кетсеңиз да. Бул кибер, сиз айтып кетпедиңизби? Азыр негизи эле мындай кибер дегенде бул эң жөнөкөй тил менен айтканда биз телефондун аркы башында туруп алып же экрандын ар жагында туруп алып алдагандарды кибер мошенниктер же болбосо ушундай жол менен жасалган алдамчылыктарды кибер мошенниктер деп коебуз, кибер алдамчылар деп коебуз. Эмнеге мындай көбөйүп атат десе, азыр баардык жерде камералар бар. Бул адамдар азыр өздөрү буту менен мурункудай басып келип, баягыдай реклама кылып, үймө үй кыдыргандар андай жоголуп кетти. Анткени алар заматтын ичинде табылып калат да. Ошон үчүн баары азыр телефондун ар жагында туруп алып, экрандын ар жагында туруп алып, мындай алдамчылык кылып калышты да. Бул жеке эле бул мисалы Кыргызстанда эмес, Кыргызстанда отуруп алып жер планетасынын аркы бетиндегилерди алдап атышат да. Же ошондой эле жердин аркы тарабында отуруп алып бизди алдап атат да, азыр ушундай болуп калды. Демек технологиялар өнүккөн сайын алдамчылыктын дагы технологиясы өрчүп атат десек болот экен да. Анда ушу акыркы бир жылда кандай жаңы алдамчылык схемалары пайда болду, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Азыркы алдамчылыктар ошо жанагындай эле телефондо аркылуу көбүнчө алдамчылыктар болуп атат. Калп инвестициялар көп. Мисалы чоң компаниялардын атын жамын алып мындай инвестиция кылгандар же болбосо жаңы укмуштуудай компания ачылдык, ушундай инвестиция кылууга мындай ушундай чоң проценттеги кирешелерди табасыңар дегендер көбөйүп атат, болуп атат. Дагы эле ошондой эле азыркы учурда бизге менин кызымды колдоп кой же мени колдоп кой деп, бизге добушуңду берип кой деп Телеграмдан же WhatsApp'тан ар кандай опросторду кылмыш кылып шилтемелерди ыргытат, шилтемелерди ыргытат. Анан силер ал жерден шилтемеден өткөндө эле сиз добушуңузду беришиңиз үчүн SMS-кодду жазып коюңуз дейт, өзүңүзгө келген. SMS-кодду жазасыз, жазгандан эле сиздин Телеграмыңыз же WhatsApp'ыңызды алып кетишкен болот. Кылмышкерлер, жанагы алдамчылар сиздин телефонуңузду алып кетип, аккаунтуңузду. Ал сиздин аккаунтуңуздан сиздин тааныштарга баарына жазып башташат. Мага 10 000 сом которган, мага 20 сом. Анан ушинтип жанагы силердин тааныштарыңарды сиздин атыңызды жамынып алып алдап кетишет. Бул да аябай азыр кеңири жайылып атат. Дагы айтып кете турчу нерсе, азыркы бизде түндүк деген приложенияларыбыз бар. Жанагы эле коммерциялык банктын атын жамынып, жанагындай эле биздин операторлор бар эмеспи? Билайн, Мегаком дегендердин атын жамынып, силердин сурооңар, телефон колдонуу сурооңар бүтүп калыптыр, силер ошону узартышыңар керек деген ар кандай шылтоолорду чалып, ар кандай гос органдардын атын жамынып кылган калпчылыктар аябай көбөйүп жатат азыркы учурда. Эмне үчүн ушу билимдүү эле адамдар анан жалган банк кызматкери же оператор кызматкери деп койсо ошого ишенип атышат да? Буга мындайча жооп берсек болот. Билимдүү дегенде биз ар кайсы тарапта билимдүү болушубуз мүмкүн. Мисалы үчүн врачты айтсак, врачтар өзүнүн кесибин аябай жакшы билиши мүмкүн. Кандай операция кылыш керек, кандай дарылаш керек, бирок ошол эле учурда биз баардык тарапта кыйын специалист боло бербейбиз. Ошол эле врачтар банктык технологиялар кандай иштейт, жанагы эле биз
коддорду подтверждение кылып атпайбызбы, алар эмнеге керек деген алар билбеши мүмкүн да. Ошондуктан алар алданып калышат. Дагы бир нерсе айта турган нерсе бул психологиялык басым жана коркутуу да. Ошондон улам биздин жарандарыбыз алданып калып атат. Урматтуу биздин колдонуучулар, биз түз эфирде иштеп жатабыз, андыктан сиздер өзүңөрдүн ошо алдамчылык, кибер алдамчылык боюнча сурооңуздар болсо узатсаңыз болот. Анда бизде суроо бар экен. Ха деген биздин жараныбыздан. Картамат жаңы банктык продукция эмнеге өнүгүү жок, депозит неге проценти аз, мобилдик банкинг сбой болуп, бул качан бүтөт дейт. Бул кичине эме боюнча технология жагында болуш керек, Булундай суроолоруңарды негизи эле жалпы бизде жарандардын суроо талабына жооп берген атайын отделибиз бар. Алдындай кандай суроолоруңар болсо ошол тарапка жөнөтүп койсоңор болот. Бирок бүгүн биздин темабыз кибер алдамчылык. Ал телефондорду болсо биздин расмий сайтыбыз бар, mbkr.kg, ошол жактан керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнө чалсаңыздар болот. Анда биз өзүбүздүн маегибизди улантабыз. Жасалма интеллект деп азыр абдан эле ошол ири жайылып атат да, ошо алдамчыларга жанагындай дипфейктерди же болбосо жасалма адамдын үнүн же жүзүн ошонун түзүүгө кантип жардам берет да азыркы кезде ошо жасалма интеллект. Ооба, сиз айтып кетпедиңизби? Биз негизи эле көбүнчөбүз Instagram болобу же башка платформалар болобу, биз болгон жашообузду чагылдырабыз да. Сүрөтүбүздү, үндөрүбүздү, видео, рилстарды баарын чыгарып берип атабыз. Ошол эле алдамчылар бул биз чыгарган материалдарды алып туруп, мисалы үчүн үнүбүздү алып туруп эле, апа жанагы эле биз мисалы үчүн бирдеме реклама кылып атабыз же тоого чыгып баратканыбызды айтып бараткан эле үнүбүздү алып туруп эле социалдык тармактардан алып туруп эле кайра жасап коет, ошо дипфейкти алып туруп элечи. Биздин голосубузду апа мага срочно 100 000 сом керек болуп атат деп мисалы үчүн айтып туруп эле апабызга жөнөтүп коюшу мүмкүн да. Мен ушундай жол кырсыгына туш болуп калдым эле, мага срочно керек болуп калып атат деп. Же болбосо жанагындай эле биз өзүбүздүн толук сүрөтүбүздү, видеолорду чыгаргандыктан ошол эле жасалма интеллект менен ар кандай видеолорду ушундай жасап коюшу мүмкүн да. Мүмкүн эмес, толук жасап атышат. Жанагындай эле биздин жогору кызматкетти ээлеген атуулдарыбызды же болбосо биздин жана жылдыздарыбызды ошолордун видеолорун жасап, биз ушундай инвестиция кылып атабыз, акчаңарды бергиле деп ушундай ар кандай видеолорду жасап, дипфейктерди колдонуп алдап атышат. Демек, буга каршы туруу үчүн эмне кылуу керек? Ошол эле жасалма интеллекти дагы демек адамдар кары жашына карабай үйрөнүшү керек экен да, азыр кандай болуп атат? Негизи эми кары дегенде бизден улуу муундар жанагындай социалдык тармактарда өздөрүнүн сүрөттөрүн, видеолорун көп негизи киргизишпейт. Биз бул цифровизация учурунда жашап аткандыктан биздин бул келбетибиз же бул опечаткаларыбыз, жанагындай персоналдык маалыматтарыбызга биз абдан мындай бекем болушубуз керек да. Анткени бул маалыматтар биз ошо цифровизация чөйрөсүндө биздин мындай цифра түрүндөгү биздин копиябыз деп коебузбу, мисал үчүн да. Сүрөт болобу, үнүбүз болобу, видео болобу, бүт баары тең далил катары кетет да ал үчүн. Ошону баарын чогултуп мындай далил катары кетирсе болот да, мисалы үчүн. Уже ал жакта биздин ошолорду бизден алып кетсе, аларды алып алып, биздин атыбызды жамынып алып, ар кандай иштерди кыла берет да. Биз ошондуктан ошого бекем болушубуз керек да. Биз жанагындай маалыматты чыгарып аткандан кийин биз уже жанагындайга да даяр болушубуз керек. Анткени биздин видеолорубузду ар кандай жасап, кайра туура эмес иштерди да кылып кетишет да. Демек, биз ошол маалыматты тараткандан кийин кайрадан бизге текшерүүгө көбүрөөк көңүл буруш керек экен да. Мисалы үчүн чындыгында эле тууганым жазып атабы, чындыгында эле ошо жакын досторго акча керекпи жокпу деген ошону текшерип туруп анан кадамдарды кое туруш керек экен да, мисалы. Ооба, негизи мындай кичине
мындай тереңирээк айтсак, мисалы үчүн бизде азыр операторлор деп атпайбызбы, жана Мегаком, О же башка Билайндар өздөрүнүн ичинде мындай антифрод системалар бар. Антифрод системалары көбүнчө учурда азыр бизде мындай байланыш бизде мобильный байланыш аркылуу мошенниктер бизге көп чала алышпайт да. Анткени аларда баары идентификациядан өткөн, жанагындай шылымдык кыла алышпайт ал жактачы. Көбүнчө шылымдар азыр WhatsApp же Telegram ушул аркылуу чалышат, байланышат да. Андыктан биз маалыматты текшерүү үчүн бирок 100% ушундай кылууга дебейбиз. Бирок көбүн учурда биз өзүбүздүн жана мобилдик, мисалы О болобу, Билайн болобу, Мегаком болобу, ошол связьдарды колдонуп өзүбүздүн туугандарыбызга байланышып, анан маалыматты текшерсек туура болот да бул жерде. Сиз буга чейин айтып кеттиңиз да, эң чоң ушул схемалардын бири алдамчылыктын. Булар болсо шилтемелерди жөнөтүп коюп социалдык мессенджерлерге, жана анан буга там менин кызым конкурска катышып атат, буга добуш бер деген сыяктуу шилтемелерди. Ушул шилтемелерге кирүүдөн мурда сиз адис катары кантип текшересиз ошо шилтемелерди жана кандай кеңеш бересиз биздин көрүүчүлөргө? Негизи эле мисалы үчүн шилтемелердин түрү болот эмеспи? Жанагындай шилтемелер болот, же болбосо официалдуу, мисалы үчүн банктын сайты деген ар кандай шилтемелер болушу мүмкүн да. Эгер банктык сайт болсо биз кунт коюп карасак, мисалы үчүн nbkr.kg деген официалдуу сайттын алмаштырып, 1-2 тамгасын алмаштырышы мүмкүн да. Алдамчылар nbkr.kg эмес, nbkr.kg KZ деп коюшу мүмкүн. Ушундай тамгаларга толук кунт коюп карашыбыз керек. Дагы мен бир мындай кеңеш берип кетчү нерсем, азыр мисалы үчүн ошо искусственный интеллект өнүгүп аткан учур эмеспи? Биз ошол эле шилтемелерди ага кирбестен мурун мүмкүнчүлүк болсо ошол искусственный интеллектке берип көрүп, ушул сен шилтемени карап көрчү. Бул жанагындай алдамчылардын шилтемеси болуп жүрбөсүн деп, эгерде биз ошолорго берсек, алар бизге кандайдыр бир деңгээлде текшерүү жүргүзүп бере алат. Биз ошону да колдонсок болот деп биздин көрүүчүлөргө айтып кетет элем. Жакшы. Анда дагы бир суроо. Маалыматка карата денисак скептицизмди кантип өнүктүрүү керек? Мисалы үчүн телефондук же аудио болобу, же кандайдыр бир билдирүүлөр болобу, баарына эле ишене бербей, ошого мындай сиз айткандай текшерүү менен мамиле кылып, скептицизм менен шыр эле ишене бербей, ошону кантип тарбиялаш керек адамдарда? Биз жана эки түр болот эмеспи? Мындай активдүү жана пассивдүү да. Мындай пассивдүү дегенде мисалы үчүн сизге СМС келиши мүмкүн, же жанагындай шилтемелер келиши мүмкүн, колдоо көрсөтүп кой же тигиндей мындай депчи. Аларга негизи мындай биз мисалы билдик да, башкаларга мындай маалымат түрүндө айтып турушубуз керек да, мындай болуп калышы мүмкүн. Сиз мындан айтып турсак, эгер адамдаргачы, ошондо алар бул дайыма эле чын боло бербейт экен да деп ошол жак мындай түптөлүп эле баштайт да. Жана экинчи учур болбоду, мисалы үчүн активдүү түрсө, мисалы бирөө эле чалып, мен милиция кызматкеримин, же мен улуттук коопсуздук комитетинин кызматкеримин, сиз баланча, сиз мындай кылган турбайсызбы деп мисалы үчүн ушинтип кайрылса, адам жанагындай биз айтпадыкпы? Биз жанагындай маалымат түрүндө ушундай айтып турсак, адамда ушундай калыптана баштайт, андан коргоо болсо болот депчи. Экинчи түрдө жанагындай психологиялык басым же коркутуу болгондо биз жана биринчи айтып өткөн биз жөнөкөй эле маалымат берип турганыбыз ал жетиштүү эмес да. Буга биз жанагындай коркутуу, үркүтүүгө даярдаш үчүн биз атайын жанагындай учение деп коебуз го, биз ошондой ученияларды өткөрүшүбүз керек да. Качан мага мисалы үчүн мен ошол башыма келип, же мен ошол учение аркылуу мындай мага бирөө чалганда мен телефонду коюп салышым керек экен, мен 1 мүнөттөй ойлонушум керек экен дегендей ушундай башыман өтмөйүнчө мен ага даяр боло албайм да. Ошон үчүн мен айта турчу нерсем негизи эле ушундай биз обучение, мындай окутууларды өткөрүшүп турушубуз керек экен, мисалы үчүнчү. Эгерде ушул биздин организациянын алкагында болсо, биз ушундай жөн эле ушундай маалыматтык коопсуздук деңгээлин көтөрүү аракетинде ушундай чалууларды кылып, анан мындай үйрөтүп турсак, эгерде ошого даярдык болот да.
Өзүбүздүн туугандардын арасында да ошондой аракет кылышыбыз керек да. Жана психологиялык басымдарга биз алдын ала жанагындай атайын учение кылбасак, ага адам оңой менен даяр болбойт да. Мен ошондой мындай сунуш кылат элем да. Эми бирок даяр эгер кандай десем дайыма эле андай практикалык даярдыктар боло бербейт да. Бирок дагы кандай мындай может адамдар кайсы бир сапатты өзүндө өнүктүрүш керек да, мисалы Жок, ошо сапат ишенбестик болобу, ойлонуп туруу да, мисалы үчүн ошо жанагындай болгондо биз телефонду коюп салып, хотя бы 1 мүнөтчөлүк биз ойлонуп турушубуз керек да. Жанагындай маалыматты текшерүү, мисалы үчүн МВДден чалып атам десе, МВДден жанагындай мисалы чалуулар болбойт, сен телефонду которуп салып турсаң, сен телефонду кайра акча мага которо кал депчи. МВД мисалы үчүн чалышы мүмкүн, бирок алар жөн эле өздөрүнө чакырат да, бизге кел депчи. Максимум да чалганын. Ошон үчүн жанагындай биз 1 мүнөт жок дегенде, 1 мүнөт ойлонуп туруу деген негизи ушундай өзүбүзгө киргизип койсок болот болуш керек да. Түшүнүктүү. Рахмат. Бизде биздин колдонуучулардан суроолор бар экен, бир аз башка темасында. Неге банктар рубльдү алмашпай жатат? Не себеп? Региондогулар кредит ала алабы Нацбанктан? Кредит боюнча улуттук банк негизи жарандар менен эч кандай операцияларды жүргүзбөйт. Аны коммерциялык банктардан же микрофинансылык уюмдардан гана ала аласыздар. Ал эми рубль боюнча биз өзүбүздүн бул боюнча дагы маалымат берип жатабыз. Ошол массалык маалымат каражаттарды окусаңыздар болот. Анда биз өзүбүздүн маегибизди расмий тилде уланталы. Урматтуу биздин колдонуучулар, салт болуп калгандай биз түз эфирди 2 тилде алып барабыз. Азыр болсо биз ушул эле түз эфирди ушул эле темада орус тилинде улантсак. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем наш прямой эфир уже на официальном языке. И с нами Азамат Тиленбаев, главный администратор отдела по реагированию к киберугрозам в финансовой сфере Национального банка. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. И тема нашего эфира – это противодействие кибермошенничеству. Для начала давайте определимся, что такое кибермошенничество и чем оно отличается, да, от обычного мошенничества. Сейчас под кибермошенничеством можем понять те вещи, которые происходят за экраном или на той стороне телефонной линии. Да? Так как кибермошенничество подразумевает мошенничество с использованием информационных телекоммуникационных технологий. А телефон уже входит в эту категорию, и можно сказать то, что за экраном то, что происходит, это уже кибермошенничество. Да? Получается, насколько технологии у нас вообще продвигаются, также и мошенничество, да, кибермошенничество также продвигается успешно. Да. Вот я до этого прочитала, оказывается, глобальный ущерб от кибермошенничества в 2026 году оценивается почти в 10 триллионов долларов. И только в Юго-Восточной Азии мошеннические колл-центры генерируют свыше 100 миллиардов долларов в год. Вообще, какие вообще новые схемы, да, вот какие новые схемы обмана появились за последний год? Вот поделитесь, чтобы наши зрители, наши подписчики тоже были в курсе, чтобы не проморгали. В данное время новые схемы мошенничества – это лжеинвестиции. Мошенники используют известные компании, под видом известных компаний предлагают инвестировать и получить доход за короткое время, большие доходы за короткое время. Также в данное время есть мошеннические схемы следующие. Через Telegram или через WhatsApp приходит вам ссылка, где просят проголосовать за друга или за сына. И чтобы проголосовать, необходимо ввести короткий код, который вам придет на телефон. Когда вы уже вводите код, то вы уже теряете свой телеграм-канал, телеграм-аккаунт, либо
WhatsApp. А в это время мошенники пишут всем вашим знакомым с просьбой одолжить энную сумму и таким образом обманывают ваших родственников, знакомых. Также в настоящее время мошенники используют под видом наших государственных органов, звонят нашим гражданам и обманывают. А вот скажите, вот как так получается, что даже образованные люди верят именно ложным представителям банков или там операторов связи? Почему? Потому что мы можем быть хорошими специалистами в одной области, но мы же не можем быть специалистами во всех областях. Да? Человек может быть отличным специалистом в сфере образования, либо в сфере здравоохранения, но врач в свою очередь может и не знать, как работают банковские технологии или зачем код подтверждения. Из-за этого они подвержены мошенническим действиям. Да? Получается, людям все равно, независимо от их профессии, нужно образовываться в сфере технологий, да? Да. Людям все равно нужно поднимать свои знания Знания, да, по кибербезопасности и по кибергигиене. Если они пользуются уже телефонами, интернетом, ноутбуком. Телефон, информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Да, из-за этого нам необходимо соблюдать кибергигиену при использовании таких технологий. А вот мы разговариваем о том, что действительно вот растут технологии, да, развивается искусственный интеллект. Вот как мошенники используют искусственный интеллект для создания дипфейков? Мы сами в первую очередь в основном публикуем наши фотографии, наши видео, и мошенники пользуются этими. Они могут создать поддельные видео, также они могут сгенерировать видеоголос, где они просят наших родителей о том, что якобы человек попал в аварию и ему необходимо в срочном порядке получить 10 тысяч сомов, да? Или длинную сумму. И таким образом они используют наши же данные с использованием искусственного интеллекта и обманывают наших граждан. И получается, здесь тоже очень важно знать, да, риски искусственного интеллекта. Да? Мы же и так пользуемся в создании контентов или текстов, да? Но также мы должны быть готовы, что это может быть и риски, что нас даже могут, да, таким образом обмануть. И у меня еще такой вопрос: вы как специалист, как проверяете вот ссылки, которые вам поступают на социальные мессенджеры? Мы обычно проверяем, если это официальный сайт какого-то государственного органа, нам необходимо внимательно посмотреть и сверить, да, с тем сайтом, который уже существовал. Там могут быть отличия, да, может быть там mvd.сайт, да, вместо mvd.gov.kg, то есть они могут поменять некоторые буквы. Мы можем так определить. Второе, что я хотел бы посоветовать нашим гражданам, использовать ИИ для проверки легитимности. В Гугле, да, допустим, поиск, да, сделать? В Гугле поиск или с помощью искусственного интеллекта проверить ссылку. Да, ссылку, либо главное, сайт. не переходить. Да, не переходя, можно проверить ссылку, используя эти искусственный интеллект. И он выдаст. Я не гарантирую то, что он на 100% может сказать, это мошеннический или не мошеннический, но в большинстве случаев искусственный интеллект может определить, да, какие-то подсказки вам дать. Вы знаете, у меня тоже в последнее время очень много приходят разные ссылки с опросами, с просьбой проголосовать за кого-то, за их родственников. Но я их просто беру и блокирую, если честно.
наши это подписчики тоже же могут, да? Да. Если, допустим, вам нужен, да, этот голос, ваш друг же может и позвонить же, да, Да. какими-то другими способами, да, на вас выйти. Если вы там заблокируете, ничего страшного не будет, да, наверное? Да, ничего не будет, ничего страшного не будет. Мгм. И у меня к вам последний вопрос. Как развить в себе здоровый скептицизм к информации? Для этого нам необходимо, опять же, проходить обучение, обучать своих родственников. Также я бы посоветовал бы постоянно поддерживать связь со старшим поколением, с родителями и объяснять им последние тренды, тренды о мошенничестве, как они обманывают, и узнавать положение дел наших родителей и наших родственников. В этой связи у меня такое дополнительное предложение, может быть, очень кажется актуальным, да, что надо делать какие-то семинары, да, по Да. кибербезопасности. Это получается всегда актуально, да? Вот? Да, это всегда Да. будет актуально, да, это нам необходимо делать, семинары и проводить обучение, и на этом Для желающих, да? да, не для обязательно. желающих, и в дальнейшем необходимо не останавливаться. Если я получил какую-то информацию, мне необходимо уже, делиться. да, делиться, в первую очередь со своими родственниками. Спасибо большое. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Спасибо вам большое за то, что вы уделили внимание. Мы обязательно сохраним это видео и до следующей недели.